Сөгүш алган Аравандын акими түнү менен Таштандыны тазалап чыкты. Премьер-министр Улукбек Марипов Ош областына болгон жумушчу сапарынын алкагында Араван район тургундарынын көйгөйлөрү менен таанышып чыгып, андан кийин жергиликтүү жашоочу өкмөт башчыга Таштанды маселесин айтып кайрылган. Жергиликтүү бийлик буга көңүл бурбай жаткандыгын кошумчалаган. Улукбек Марипов бул көйгөйгө жеке өзү ынанып, иш аракетсиздиги үчүн район акимине сөгүш жарыялаган. Өкмөт башчы ачуусу менен бир күндүн ичинде аймакты Таштандыдан тазалоону тапшырган. Ошол эле түнү райондун акими түнү менен үйүлгөн Таштандыны өзү башында туруп тазалап чыкты. Шамурза Бөрүкулов. Жанар Акаев парламенттик шайлоо алдынан ата мекенге кошулуп кеткенде чындыгын айтсам ичим ачышкан. Өсө турган жигит эле. Тикебаевка алданып калды окшойт деп ойлогом. Түгүл ага арнап кошок стилинде 4 куплет ырда токуй койгон болчум. Жаштарды сүйрөп кетпедиң Жанар, үмүтүн элдин тепседиң Жанар. Жаакка бир чапкан шапалак болду, текени ээрчип кеткениң Жанар. Эрки бар адам жем болбойт Жанар. Эл дуккан адам кем болбойт Жанар. Сагалап барып кошулдуң кимге, Сарыев сага эл болбойт Жанар. Момбекти ээрчип алганың Жанар, элден бир чыгып калганың Жанар. Жаштардан турган команда түзүп тазалар менен барбадың Жанар. Кеч эмес али ойлонгун Жанар, бактыңды тепсеп койбогун Жанар, кан кечип алдың байкабай барып, уктап бир жатсаң ойгонгун Жанар деп. Көрсө Жанар адашпаган экен, тескерисинче ыр чыгармыш болгон мен адашыптырмын. Жанар билим жагынан Текебаевдин чаңына жетпей, ээн талада калып кетсе да, интрига жагынан Текебаевди басып өтүп кеткенин сезбей, кашайып жүргөн экенбиз. Ал эми эки жүздүүлүгү боюнча Аташкасы Атамбаевди жазбай тартыптыр. Атамбаевдин саясатын сындап партиясынан чыгып кеткен Жанар 5-октябрда Атамбаевдин этегине жармашып калса болобу? Жанар, акыркы убактарда чачыңды жула кыйкырып, конституцияга, референдумга, Садыр Жапаровго шайлоодон утуп чыккан 80% элге каршы жинди болгон немелердей неадекватный болуп калганыңдын себеби баягы Жанар деп сени сыйлаган эл жок. Депутат коллегаларыңда сенден алыстап кетишип, өзүңдү жалгыз туюп жаткандыгың окшойт. Жеке калдым деп көп эле сыгыла бербе. Сага окшогон эки жүздүүлөр толтура. Төмөндөгү сүрөттөн издесең табышып аласыңар. Баарыңардын оюңар, канткенде да Садыр Жапаровду ыргытып ордуна Атамбаевди алып келебиз деген арам максат. Баарыңар Атамбаевдин арам акчасына адамдык сапатыңарды саткансыңар. Арам дегениmin себеби арам табылган акча келечекте арам иштерге жумшалат. Мультимиллиардердин элди какшатып топтогон акчасы хан сарайда жугундукорлорду бакканга, таш төктүргөнгө, курал сатып алганга, элди бийликти басып алууга чакырганга, митингге топтоп чыкканга жумшалды. Түгүл ушул бүгүнкү күнгө чейин акчанын күчү менен арам тамактарды өзүңө каратып, калың кыргыз элине тукуруп келет. Угуп койгула, Садыр Жапаровдун элдик бийлигин кулата албайсыңар. Кыргыздар айтмакчы, чүч бараны кам санапсыңар. Андай нерсе болбойт, Кудай буйруса. Шамурза Бөрүкулов. Үңкүртөө боюнча президенттин сайтында жарыяланган маалымат өчүрүлдү. Бул боюнча президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек эмне дейт? 13 мартта өлкө башчынын сайтында жарыяланган президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча комментарий аталыш менен чыккан маалымат сайттан өчүрүлдү. Бул маалыматтын ичинде эң маанилүү делген маалыматтардын бири өзбек тарап Кыргызстанга талаш-тартыш жана саясий тирешүүнүн булагы болуп келген Үңкүртөө аймагын берүүгө даяр экендиги айтылган эле. Бирок бул жаңылык бир нече убакыттан кийин сайттан өчүрүлдү. Мунун себебин билүү үчүн Сереп медиа агенттиги президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек менен байланышып көрдү. Анын айтымында жаңылыкка толуктоо киргизүү үчүн мурдагы маалымат өчүрүлгөн. Бул маалыматка толуктоо киргизүү үчүн өчүрүлгөн. Бир нече убакыттан кийин кайра жайгаштырылат. Учурда маалымат толукталып жатат, деди ал. Садыр Жапаров Өзбекстанга коридор берүү тууралуу убада берген эмес. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон иш сапары жемиштүү болгонун президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин жолугушуулары кыргыз-өзбек мамилелерин калыбына келтирип, кызматташуунун жаңы сапаттык деңгээлин түптөдү. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча эки тарап тең бул ишти жакынкы 3 айдын ичинде бүтүрүү керек деген бүтүмгө келишти. Мамлекеттик чек араны юридикалык жактан каттоону аягына чыгаруу, чек ара аймактарындагы туруктуулукту чыңдап, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы дем берет.
Жакынкы аралыкта мамлекеттик чек арадагы 2 өткөрүү пунктунун иши жандан ары белгилүү болду. Учурда 5 өткөрүү пункту иштеп жатат. Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сух анклавына аба каттамдарын ачууга даяр. Өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарын ортосунда талаш жана тирешүүнү жаратып келген Үңкүр тоо талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экендигин билдирди. Демек эки президенттин бул жолугушуусу бир топ көйгөй жараткан маселелерге чекит койду. Ал эми кечээден бери коомчулукта коридор маселеси көтөрүлүп, талкуу жаратты. Албетте бул теманы коомчулукка жайылтып элдин башын айлантууга кызыктар тараптардын бар экенинен кабар берет. Жолугушууда коридор тууралуу сөз болгон эмес, болгону мурда жабылган постторду кайрадан ачуу тууралуу бир бүтүмгө келишкен. Ал эми бөйрөктөн шыйрак чыгарып жалган маалымат таратып жаткандардын башында аткезчилер турушу ыктымал. Анткени алар посттордун ачылышына кызыктар эмес, аткезчилик жол менен жан багып көнүп калышкан. Учурда эки эл посттор жабылганына байланыштуу карым-катнаш жүргүзүүдө кыйналып келишет. Мыйзамдуу посттор ачылса, контрабанда токтоп, эки элдин карым-катнаш түзүүсүнө шарт түзүлөт. Ушундай келишимге Тажикстан тарап менен да кол койсок туура болот. Официалдуу посттор ачылса, ал жака кеткен контрабандага чекит коюлмак. Коомчулукта талкуу жараткан коридор маселеси боюнча чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев үн катып түшүндүрмө берип койбойбу? Антпесе бузуку ушактоолоктор бул учурду пайдаланып бийликтин аброюна шек келтирүүдө. Булак чындык. Бекборбиев: кыйкыргандарды кызматка коюп, генералдык чиндерди таркатканын коркоктук деп билем. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырчы Бекборбиев бийликтин жүргүзүп жаткан иш-аракетине нааразы болуп, жаңыча убакытты уттурбай кескин кадамдарга барса болмок деген оюн билдирди. Бул тууралуу Борбиевдин соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр жазды. Мындан мурдагы посттун уландысын жазганга аргасыз болдум. Белгилүү себептер менен тилекке келгенде чанжырашты. Эми жаңы келди да, оңдоп кетет буйруса дедик. Жок, тилекке каршы чанжырагандары тереңдеп баратат. Бийликтин жалпы ички иш алып баруусу кээ бир оппозициялык күчтөр айтмакчы ниже плинтуса. Жапаров өзү Атамбаев талкалап кеткен, Жээнбеков түздөй албай калган, сырткы саясатты оңдоо менен алек. Ал дагы сөзсүз керектүү жумуш, түшүнүктүү. А Мариповду өкмөт башына шайлап ишеним көрсөтүп алганы кийинки убакта ката болгонбу деп калдым. Анткени телевизорго көп чыгат, эки адамды эки жагына алган, өзү дардайы ортодо. Бир цехте же бир ишканада таанышып жүргөн болот. Сүйлөгөн сөздөрү баары эске. Демек иш жүргүзгөнү да ошондой деген ойдо каласың. Кудай, мындай премьерлерди кыргыз эли далай көргөн. Жадаган, бул өткөн чак. Мариповду жаш экенин көргөндө мына эми накта жаш менеджер келди. Жакын арада реформа, жаңы өзгөрүүлөргө күбө болобуз деп сүйүндүк эле. Андай болуудан баары азыр алыс. Ооба, убакыт керек, бирок заманбап саясий кырдаалга ал сиздерде мурдагы бийлик дегендей көп эмес. Азыр эл күтпөйт, элдин нааразычылык кыла баштаганы, азык-түлүк күйүүчү майлардын кымбаттаганы. Өкмөттүн антимонополия кызматы аракетсиз делдейип карап турганы таң калтырат. Элди ачка калса биринчи ханынын этин жейт тарыхта. Азыр сиздердин урматтуу бийлик өкүлдөрү эмне кылаарыңарды билбей турганыңарды көрүп, оппозиционер жарандарыбыз сүйүнүп өздөрүнүн сааты жакында чыгаарын сезип камындап турган кези. Азыркы кезде интернетте хайп болгон кичинекей балакай менен сүрөткө түшүп упай топтой турган кез эмес, урматтуу ажо. Шайлоо бүткөн, силерге көпчүлүк эл добушун берген. Бул кезде силер ишиңер менен хайп болушуңар керек. Иш менен чындап татыктуу экениңерди далилдегиле. Хайпты оппозиция кыла берсин. Анан эле көчөдө кыйкыргандарды кызматка коюп, генералдык чиндерди оңго солго таркатканыңар бул силердин коркоктугуңар деп билебиз. Демек силер көчө оппозициясынан коркуп ал иштер менен алек болуудасыңар. Айдан ачык, тобо, коркпогула. Азыр Жапаровду колдогондор баарынан көп. Алар силерден корксун. Силер минимум Грузиядагы Саакашвили жасаган реформаларга барсаңар, эл 10, 20, 30 жыл силерди эч кимге тийгизбей коргоп алат. Эгер кылсаңар, кылбасаңар анда төңкөрүшкө даярдана бергиле. Өзгөчө Ташиев алгачкылардан болуп камалат. Анткени жакын эле аралыкта жет өмүрүнө жетер душман күтүп алды. Бул күндөр аңарда жалгыз иштеп аткан элдин алкоосунда да ошол. Менимче премьерлик тизгинди Камчы мырза катаал кезди эске алып өзү алыш керек беле деген ойда келет.
Албетте Садыр Жапаровду колдогондордун дагы деле катарындамын, бирок бул сөздөрдү жазышым керек болду. Убакыт аз, душмандар көп. Болгондо да күчтүү, бай, чет өлкөлөрдөн албут колдоолору менен. Чындыгында эле бул бийликтин ымыркайдан төрөлөлегинде жыгылып калуусун каалабайт элем. Башка менин жеке баамыман да Кыргызстан үчүн күйгөн саясий күч дагы, лидер дагы жок. Эртең эле айланып жыл өтөт. Өзгөрүү болбосо колдогондор катары азая берери турган иш. Ар бир күн алтынга тете экенин силерди колдогондор туюп, үмүт менен карап отурушат. Алар ач, жумушсуз же айласыздан алыста жүргөн мигрант деп жазат Бекборбиев. Алматыда кулаган учактан канча адам каза тапты? Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин авиация кызматынын Ан-26 учагынын кыйрашынан аман калган 2 аскер кызматкерине операция жасалып, оор абалда реанимацияда жатат деп билдирди Алматы саламаттыкты сактоо департаментинин басма сөз кызматы. Бейтаптарга операция жасалды, абалы туруктуу оор, реанимацияда, деди шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин өкүлү. Ошондой эле ал жабыркагандардын өмүрүн сактап калуу үчүн мүмкүн болгон бардык нерсе жасалып жаткандыгын кошумчалады. Белгилей кетсек, учак 13 март күнү кечинде Алматы аэропортуна конуп жатканда кулап түшкөн. Маалыматка ылайык, учактагы 6 кишинин 4-өө көз жумду, 2 күйүк жана сыныктар менен ооруканага жеткирилген. Өз кезегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев учак кырсыгынын себептерин иликтөөнү тапшырды. Булак Назар Ньюс.